достор, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мен Кытайдан дагы товарларым келди. Распаковка чек. Бул Pindodo сайтынан заказ кылынды. Көрүп аткандай, как всегда, эч нерсени ачкан жокмун, тийген жокмун. Ар бир заказ кылганда ар кандай заказ кылам, бирде көп, бирде аз. Келгендерим колдоно эле сатыла берет жана жетишкендерге распаковка кылам. Баарын чоң распаковка кылабыз. 10 чактыдай товар примерно. Баары ачылган эмес. Кыстырмай айта кетсем, бул оверсайздагы ошол Кытайдан заказ кылынган. 2 пара болчу булар. Экөөсү биригип 550 сом болчу да. Пармина. Мындан чаралайын биринчи. Распаковка менен алты товар экен. Азыр распаковка. Бул жокусунда кайсы товарлар келерин заранее билип, акчаларын уже эсептеп чыгарып койгон. Анткени бул товарларды отдельно заказ кылган. Именно кайсы товар келерин заранее билгем сайттан. Биринчи эле шлёпка сезон келе атат, билесиздер. Жайкы шлёпкалар. Тренд шлёпкалар. Ушулар былтыр, быйыл да базарларга уже чыгып калыптыр. Качествосы точно эле базардагыдай. Ак светти, мешка чыкпай турган. Сонун атайын өзүмө заказ кылган. Кийинки партияда жалаң сатыкка келет, көп количество. Биринчисин атайын өзүмө заказ кылган. Тартып чыгарып коеюн деп. Азыр мунун баасы 128 сом. Болгону 128 сом, сайттагы баасы. Базардан атайын баасын билип, анан заказ кылгам. Жана кече мурда күндөрдө барып атайын баасын билип келдим. На данный момент бул базарда 500-600 сомго сатылып жатыптыр. Кээ бир жерлерде 450 сом. Болбосо ушу 500-600 сом экен. Точно эле ушул шлёпкалар. Ал базарда тургандар деле Кытайдан келет да. Биз буну сайттан болгону 128 сомго ала алдык. Элестетиңиздер, 128. Ушундай сонун трендовый шлёпкалар. Сиздер дагы заказ кылсаңыздар болот. Канча эсе экономия да? 3-4 эсе экономия болот. Булардын весине, жол бересине канча төлөндү? Видеонун аягында баарын эсептеп чыгарып, чекке чейин көргөзө кетем. Мага аябай жакты. Как раз менин размерим 36-37. Дальше өтсөк, качествосы жакшы эле көрүндү да. Keson. Кийинки товарыбыз бул многоразовый подгузники. Билесиздер, кичинекей кызым бар, дагы бүт жатабыз. Булар бизге дайыма керек. Бул жокусунда атайын ичинде вкладышы жок. Өзүн эле заказ кылгам. Анткени бизде атайын жалактарыбыз бар, ал кереги деле жок экен. Бизге ушул сырты керек да, многоразовый. Каждый раз памперсти бошотуп отурбай. Розовый цвети, ичи ачылат. Точно эле базардагыдай. Точ материалда сонун. Бунун баасы 91 сомго келди. Ушул өзү. Оптом жерлерде базарда 130 сомдон сатылып атат, розничный жерлерде 190 сомго сатылып атат. Ошондо бул 90 сом болгондо эки эсе базарда кымбат. Түзмө-түз заказ кылган үчүн болгону 90 сомго заказ кылдым. Базардан алсам 190 сомго алмакмын. Кийинки товарга өтсөк. Бул двойка адаспасам. Ушундай двойка. Детский двойка. Материал бир айтылат элем, бирок плашовка да айтпай атпадым да, эч нерсе болбой турганчы. Түлөбөй турган, жууганда дагы эч нерсе болбой турган, ошондой плашовка материал. Ушундай үстү, ушундай. Точно сайттагыдай, сайтта кандай болсо, точно ушундай. Детский двойка. Ак цвети, сонун модный. Дольче эле, эле, Луи Виттон да. Луи Виттон. Ушундай сонун двойка. Шымы менен качестволор сонун. Карманды билет, мага жакты материал. Ушундай ачылат, мына Кытайдан келди. Мунун баасы азыр. Двойканын баасы 518 сом. Болгону бул двойка 518 сомго. Келди сайттагы баасы. Кыргызстандан буну 1200-1,5 сомго көргөм. Мындай модныйлары, трендовыйлары, Луи Виттон деген ушундай фирманын сүрөтү барлары кымбатыраак болчу. Биз болгону 518 сомго алдык. Эки эсе, 3 эсе арзан. Базардан, бутиктен, магазинден. Бутиктерди айтпай эле коеюн, базар баасын эле айтып атам да. Бутиктерде булар өчө эле кымбат. Мына ушундай сонун двойка. Товарга өтө берсек, бул двойка жакшы эле көрүндү. Сүрөтүнөн чыгарып коем. Ушундай сонун материал. Негизи мына ушундай өзүмө да керек эле, взрослый. Дальше өтсөк. Бул жакта дагы эми аялдардын керектүү товар бар экен азыр. Шейшектер. Көпчүлүк жакшы көрөт коем. Шейшектер. Ушундай цветте персик болкалабы, болгондой болуп атат. Азыр көргөзөм. Эмелери, набачкалары. Бул асты биргичелик болчу. Бул асты эмес, түшүнүктүү эле биргичелик размери. Асты ушундай. Бул сырты. Буну сонун скидка менен заказ кылгам. Азыр баасын айтсам таң калат болуш керексиздер. Бул камерага полный батпайт экен, мен сүрөтүн да чыгарып коем. Чекелери ушундай. Атайын пост жапканда
баардыгы 4 бурч тең ушундай. Байлай турган жери бар экен. Сүрөтүн көргөндө түшүнөсүздөр вообще кандай фасон экенин. Ушундай бир кишилик шейшеп. Баасы 364 сом. Товардын баасын сайттан карап эсептегенге да убакыт көп кетип калат. Ошон үчүн мен именно кайсы товарлар келерин билип эле заранее баарын эсептеп дайындап койгом. Бул ушул бир кишилик комплект шейшеп 364 сомго келди. Эсептеңиздер 364 сом. Бизде адашпасам бир кишилик деле шейшептер 1000 сом, 1500 сом, 2000 сом да. 1000 сомго жок болуш керек адашып атпасам эле. Биз жалаң жактан заказ кылып базар баасын унутуп эле калдык. Ошон үчүн мен мисал катары айтып атам. Шейшеп мындай баасын деле билдирдимин. Бир кишилик деген. Бул ушундай. Материал эмне келди? Бирок кадимки шейшептин материалы. Сонун приятный цвет. Живой, андан да сонун көрүнөт. Дальше өтсөк. Бул жакта дагы шейшеп. 3 шейшеп болду. Мына экинчи шейшеп, бул детский. Садикке барып калган, садиктин размеринде башкача болот го, детский кичинекейирээк. Сүрөтүнөн ушундай. Азыр ачабыз. Бул мынакей наволочкасы. Бул жагында экен. Бул асты, насала турган. Детскийлердин билет, размери чакан болот, атайын садикке заказ кылынган булар. Жана сырты. Ушундай. Детский сон сүрөттөрү менен. Сүрөтүн көрбөсүңөр, көрүп атасыздар, точно эле сүрөттөрү ушундай. Бул жагы мындай. Ушундай шейшеп. Бунун баасы 219 сом. Элестетиңиздер, болгону 219 сом. Базарда точно бунда баасын билбейм, бирок тең эле кымбат болуш керек. Адашпасам бул жакта мынакей мындай замочиги бар, ушунда. Ушундай сонун материалдан жагымдуу сон экен. Детский шейшеп дейт. 219 сом деген аябай да арзан болуш керек мындай комплект шейшеп үчүн. 200 сом азыр эч нерсе келбейт го. Шейшепибиз башка нерсе делечи, бул жерден целый детский комплект шейшеп келип атат садиктерге. Мисалы, балдарыңыздар садик бара турган болсо, ушул жактан заказ кылып койсоңуздар болот. Же наоборот алып бизнес кылып сатсаңыздар болот. Качествосунан эч коркпой, уялбай, мынакей баардыгы сүрөттөгүдөй сонун келет. Дальше. Акыркы товарыбыз калды. Бул дагы шейшеп. Ушундай шейшеп, мына сүрөттүн сыртында көрүп атасыздар. Сайттагы сүрөтүндө турат эле, бирок бул сыртындагы сүрөт ошол сайттагы сүрөт экен. Сайтта ушундай сүрөт менен турат рекламада. Бул материал ачылган эмес, баардыгын чогуу ачып атам. Наволочкасы. Бул 2 кишилик болчу. 2 кишилик дегенде кандай? 1,5 деген размер болот го, 1,5 метрлик. Ошондой размер. Анткени азыркы сепке келген тежөктөрдүн размери ошондой болот, ошон үчүн ошондой размерде заказ кылынган. 2 наволочкасы. 2 наволочкасы. Ушундай. Дальше. Бул асты окшойт, сердечко. Бул асты ошол 1,5 метр. Полторашка төшөктөр 2 метрлик заказ кылсак чоң болуп калат экен, а бир кишилик болсо кичинекей болуп калат, ошон үчүн атайын ушундай размер. 1,5 метрлик. Материалы мындай. Камерадан көрүнөт. Ушундай асты. Жана бул сырты. Сүрөткө салыштырып жатып болуш керектер. Почта сүрөттөгүдөй. Даже бир даженен отличие жок мынакей. Мына ушундай замочек. Сыр замочегин көргөзөйүн. Естественно, замочектер болот да. Бул бир жагында замочектери салынган. Бул бети кайда мындай. Астындагыдай да, ушундай сонун 1,5 комплект шейшеп. Эң эле кызыктырган баасы, конечно, материалын көрүп атасыздарбы? Я сонун жагымдуу жатканда, акча уже жагып бирок бул бизге эмес. 689 сом. Ушул комплект 2 кишилик, бирок 1,5 метрлик. 689 сомго келди сайттагы баасы. Сонун, ошо менен 6 товардын распаковкасы бүттү. Эми буларга доставка канча төлөндү? Канча акчасы ушул 6 товарга биригип, Кытайдан Таласка чейинки келген жол киреси 1100 сом болду. Бул жерге чектеп обязательно коюп коем. Мага курьер менен келген үчүн мен Таласка келген жол киресин баардыгын кошуп гана курьерге төлөдүм. Ошон үчүн бир гана чек 1100 сом. Ушул 6 товарга. Ошону ар бир товарга чачканда доставканын акчасы бошкондо да бул товарлар аябай эле выгодно болот. Анткени бир эле товарды бул мисалы 689 сомго мындай шейшеп ала албайбыз да, 1,5 миң 2 миң. Сиздер мисалы ошо жол киренин акчасы бир эле товардыкына кетсе, калгандары ошо жанагы сайттагы айткан баа менен эле келди. Мисалы кайтып алып кетсем 689, детский шейшеп 219 сом, розовый шейшеп 364 сом, шлёпка 128 сом, жана дагы двойка болгону 518 сом. Ошондо бул товарларды биз бул шейшепти эле Кыргызстандан алганда, жок дегенде аябай арзан алдык дегенде 1700 сом алганбыз. Мисалы мен айтып атам. Бул жерден биз 689 сом алып атабыз. 1000 сом экономия болуп атат.
ошо жол кирени ушул жака эсептегенде эле калганы ошол сайттагы баа менен алып арзан келди, эч кандай үстүнө акча кошулбастан. Бирок ошо алып товарга дагы ошол 1100 сом чачып койсоңуздар болот. Баардыгы арзан, выгодно түшөт. Эч коркпой заказ кылыңыздар. Качествосунан эч коркуштун кереги жок. Сайтта сүрөттө кандай болсо ошондой болуп келет. Баалары жок дегенде 1 эсе арзан келет, болбосо 2-3 эсе, андан дагы арзаныраак келе турган товарлар бар.